Ассаламу алейкум, туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін туғандар 15 июл 2025 жыл мен сіздерге мына ушундай асфальт көчөнүн бойында жайгашкан сатылуучу үй жөнүндө маалымат бермекчимин. Бул үй менимче көпчүлүгүңүздөргө жакса керек. Шаарга өтө жакын. Бул көчөдөгү кеш жакын эле асфальт болду. Үй өтө жыш жайгашкан. Беш кошкон эл. Келүү жолун түшүндүрөйүн. Фуркаттын Күргө боюнан Мады тарапка 500 метр жүргөндө оң тарапта Алиханов көчөсү бар. Алиханов көчөсүнө кирип, бул жака түз жүрүп келе бересиздер. Жолдору бүт бардыгы асфальт болду. Түз жүрүп келгениңиздерде мына солго бурулган ушул поворотты көрөсүздөр. Ушул жерден солго бурулуп, мына оң тараптагы биринчи көчөгө кирсеңиздер, ушул көчөнүн аяк тарабында сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Бул жактагы асфальт болот экен. Азыр бул жаңы бүттү да. Эми бул жактарды асфальт кылат Кудай буюрса себептегенде азыр шагылдарды тыштап, тегиздеп сонун кылып даярдап аткан учур экен. Жакшы да, асфальт көчө менен түз эле Фуркаттын центрине, деги эле шаардын буш-буштарына тез эле барып келип турсаңыздар болот. Тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө үйдүн алдына дагы келдим. Мен көрсөткөн даректер боюнча жүрүп келе бересиздер. Анан жана айтып өтүм, Алиханов көчөсүнүн эң негизги ушундай бир центральный көчөсү асфальт болду. Азыр бул жакта Кудай буюрса асфальт болот экен жакынкы күндөрдө. Азыр ушундай шагылдарды тыштап даярдап аткан учуру. Так, ушул көчөнүн эле оң тарабында сатылуучу үй жайгашкан. Бир жуманын ичинде Кудай буюрса асфальт болуп калат менимче. Анан бул жака дальше жүрсөңүздөр, бул жакта дагы үйлөрдүн саны көп. Природный, сонун тынч жер. Шаарга дагы жакын. 15 мүнөттө 20 мүнөттө шаарга жөн эле кирип барасыздар ушул үйдөн баштап. И Фуркаттын центрине өтө жакын. Так, тугандар, үйдүн жери 5 соток. Кызыл китеби бар. Документи бардыгы жакшы. Квартирага дагы алмашуу жолдору бар. Акчасын келишип, үстүнө доплата кылып алмашып алсаңыздар дагы болот экен. Ээсине акча керек болгонуна байланыштуу эле сатыкка коюп атам деп азыр мага информация берди. Үй кирпич ага. 2 кабаттуу 5 бөлмөдөн турат. Санузел холду кошпогондочу, таза 5 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу үй, бышкан кирпич. Биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосуна плита ташталган. Кыскасы жакшы качествода салынган үйлөрдүн бири экен. Көрүп атасыздарбы? Үйдүн көчө тараптан көрүнүшү ушундай. Эми телефондо бүтө турган иш эмес, кийин келип көрүп кетесиздер. Суу, свет бар. Вообще кыжылат болбоңуздар. Мына шлангыдан суу чыгып турат деп ээси мага маалымат берди. И бул жагы мини огород, нар жак ажаткана, бул жака шебендер төгөлгөн. Үйдүн алды ушундай бир ылай болбосун деп жасап коюптур. Так, бул 2 кабаттуу 5 бөлмөдөн турат. Өйдө тарабы мансард, толук бүт элек ал жагы. Көрдүңүздөрбү? Ушундай. Эми жүрүңүздөр, үйдүн ичине азыраак сүйлөп кирейин. Так, пластик эшик орнотулган. Киргениңиздерде мына прихожка. Ушундай кеңири коридор деп коет. И бул жака жүрсөңүздөр мына холл, биринчи кабат. Лестница даяр, экинчи кабатка чыгып кетсеңиздер болот. Электромонтаж бүткөн, дуалдарына шпаклевка тартылган. Калган өзүңүздөр Кудай буюрса каалагандай кылып бүтүрүп аласыздар. Бул план боюнча гостиный экен. Айнек терезелери орнотулган. Биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосуна плита ташталган. Бардыгы жакшы. Ушундай да тугандар, үй тартып баштап атсаң ушинтип чалышат адамдар. Арда чалып атышат. Бул кухнясы экен план боюнча. И ушул лестница менен жүрүңүздөр. Эми экинчи кабатка сразу чыгайлы. Мына тугандар. Экинчи кабатка чыктык. Азыр жана көргөзгөнүм санузел. Бул жак болсо дагы бир өзүнчө комната, детский деп койду эсе. Анан потолоктору көрүп атасыздар, бүт элек, бирок натяжнойду заказ кылып койдум. Бир жумада келип, ушундай бир жакшынакай кылып бүтүрүп берет деди. Натяжнойду билесиздер, бир күндө эле бүтүрүп коет. 5-6 сааттык эле иш. Мына тугандар, природа өзүнчө эле. Жакшы. И бул жак спальный. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Так, мына бул үйдүн алды. Ушундай көрүнүштө. Көрүп атасыздарбы? Огород. Деги эле мына кошунаңыздардын үйлөрү бүт бардыгы ушул жерден жакшынакай болуп көрүнүп турат. Так, ушундай. Өйдө тарабы мансард, ал жагын көргөзбөй эле койду да тегиси. Кийин келип көрүп кетесиздер. Мал жагы санузели болду, план боюнча. Потолокторун Кудай буюрса 1-2 күн ичинде келип
натяжной кылып жасап берет экен. Же сиздер көргөнгө келгениңиздерде уже натяжной болуп калышы деле мүмкүн. Болдон келишинче үй жөнүндө маалымат бердим. Эми барыңыздарды кызыктырган үйдүн баасын айтайын. Туугандар, азыр бул үйдүн артында склад да бар экен, ошону көргөзүп коелу. Мына бул жагы шербендер тышталган, суу бар, мына шлангыны көрүп атасыздар. Бул жак болсо огород, теректер эгилген. Мына ал жакта ажаткана. Баасы $70 000, анан кеми бар. Айткан баасын эч ким сатпайт. Чалып, содалашып сүйлөшөсүздөр. $70 000, анан кеми бар. Квартирага дагы алмашат экен. Номери экранда жазылуу, барыңыздарга ийгилик, колдон чарбаңыздар.